Салам урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер бүгүн ОСК Кыргызстан каналынан бизди көрүп жатасыздар жана биз Кыргызстандагы кыймылсыз мүлк рыногунун жөнүндө чынчыл жана объективдүү маалымат берүүнү улантуудабыз. Бүгүнкү күндө сиздер менен Ихлас курулуш компаниясыны бирге талкуулайбыз. Биз алардын ишин ар тараптуу карап чыгууга аракет кылабыз. Юридикалык жактан жана тургундардын чыныгы пикирлерине чейин даярсыздарбы? Анда эмсе баштайлы. Азыр сиздер менен жашыл китеп менен кызыл китептин айырмачылыктары эмне? Анан кызыл китептен уялсаңыз, жашыл китеп менен уялсаңыз акырында кандай болот? Ошол боюнча сиздер менен талкуулап кетебиз. Макулбу? Көптөгөн курулуш компаниялар, анын ичинде Ихлас курулуш компаниясы сатып алуучулардын жашыл жана кызыл китептердин айырмасы жок экенине ишендирүүшүгө аракет кылышат. Бирок биз аны ачыктоо үчүн терең изилдеп келдик. Кызыл китептин бүгүнкү күндө сиздерге айтып берүүчү эң биринчиси бул менчик укугу. Ал эми жашыл китеп бул ижарага алган укугу. Бүгүнкү күндө ижарага 5 жылдан баштап 49 жылга чейин бүгүнкү күндө болуп атат. Мурун өзүңүздөр билсеңиздер 49 жылга чейин эле болчу. Азыркы учурда Ихлас компаниясынын өкүлдөрү жашыл китепти кызылга айлантырууга жана жер участогуну ТСЖга акысыз өткөрүүгө даяр экендиктерин айтышууда. Бирок бул процесс убакыт алат деп белгилешет. Демек, сатып алуучулар документтерди, анын ичинде жашыл китепти тактап көрүшү керек. Анткени ал кандай укуктарды жана милдеттерди алып келерин түшүнүшү абзел. Бул боюнча жашыл китеп сатылып алынганда сатып алуучулар келечекте кошумча төлөмдөргө даяр болушу керек. Эмнеге дегенде, жашыл китепти бүгүнкү күндө мэрия 100 000 сомго аренда берип аткан болсо, 5 жылдан кийин ал аренданы 200 000ге же болбосо 500 000 сомго көтөрүп салышы мүмкүн. Бирок менин оюмча эң негизгиси бул сиз өзүңүз эмне алып жатканыңызды жана кандай тобокелдиктерге баруу маселесин жакшы түшүнүшүңүз керек. Кызыл китеп менен жашыл китептин азырынча сөзсүз жаман деп айтууга болбойт. Эмнеге дегенде, курулуу иштери кызыл китепте деле, жашыл китепте деле болот. Бардык талаптарды салыштырган учурда эмне кылып жатканын туура түшүнүү керек. Эгерде сиздер биздин каналыбызга катталган болсоңуздар, жашыл китеп менен курулуш компаниялар өздөрү үй курууларын баштап алып туруп, бирок үйүн бүтүргөн убакта курулуш компаниялар жашыл китепти мэриядан сатып ала албаган учурлары көп болуп бизге дольщиктер кайрылып атат. Эмнеге дегенде, келишимде көп курулуш компаниялар дольщиктерге биз сиздерге үй бүткөндөн кийин жашыл китепти сатып алып беребиз деген келишимге жазып бергендер бар. Жазып берген убакта ТСЖ эгерде макул болбосо, алар сатып алышы абзал болуп калат. Ошондуктан биринчиден сатып алып аткан убакта эгерде сиздерге курулуш компаниялар жашыл китепти кызыл китепке айлантырып берем дей турган болсо, анда ошону келишимге жаздырып алышыңыздарды суранып кетебиз. Эми болсо курулуш компания Ихлас компаниясынын жаңы үйдө жашап көргөн адамдардын пикирин угуп көрөлү. Бул Туракчай ботаникалык бакчасы боюнча сиздерге пикирлерин айтып беребиз. Биз ботаникалык бакча Туракчай комплексинде болуп, 1 жыл мурда эксплуатацияга берилген үйдүн абалын көрдүк. Ал жердеги абал бир топ түрдүү болду. Бир жагынан жайгашкан жери сонун, жакшы ботаникалык бакчанын жанында, экинчи жагынан болсо тургундар бизге бир нече көйгөйлөрүн айтып беришти. Биринчи бүгүнкү күндө ал жактагы проблема бул парковка. Парковка абдан көйгөйлүү, аянттары жетишсиз. Бул себептен көпчүлүккө орун табуу кыйын болуп жатат. Кээ бир тургундар курулуш сапатына, айрыкча сырткы каптоо сапатына өтө нааразы. Алардын айтымында кооптуу болушу мүмкүн. Андан тышкары үйдүн ичинде трансформатордук жай короодо жайгашкан. Ар күнү ал катуу иштеп, анынан үн чыгып, элдерге бүгүнкү күндө тоскоол жаратууда. Жашыртуулар боюнча да маселе бар. Айрыкча балдар аянтчасы жана жалпы тейлөө тууралуу. Бир аз убакыт өткөндөн кийин биз кайрадан жарандар менен жолуктук жана алардын айтымында мындай көйгөйлөр кездешүүдө. Биринчиси бул сууларды айдаган система иштебей жатат. Суулар үйдүн фундаментине кирип, штукатурканы түшүрүп, имараттын курулушуна коркунуч туудурушу мүмкүн. Экинчиси болсо бул өрт өчүрүүчү системасы иштебейт. Эсепке алынган техникалык актыларга карабастан
тургундар анын иштебей тургандыгын айтып жатышат. Бул МЧС тарабынан көрсөтүлгөн иретсиздикти жөнгө салуу боюнча эскертүүлөр менен далилденген. Үчүнчүсү бул газ менен камсыздоо көйгөйлөрү. Газа отсутствует вообще. Вообще в смысле не Нету будет? газа. Никто не знает, и будет, не будет. Кээ бир бөлүктөр газ менен камсыздалса, айрым бөлүктөр газ жок жана газды тартуу боюнча так маалымат жок. Төртүнчүсү боюнча бул парковкадагы жашыруун суу агуу, асфальттын суу агып, цементтин курамын бузууда. Бул болсо имараттын күчүн коррозиянын таасири менен жоготууга алып келиши мүмкүн. Бешинчиси бул чатырдын долбоорго туура келбеши. Жакшы бекитилген чатырдын калыңдык өлчөмү долбоорго салыштырганда аз болгон. Бешинчиси бул трансформатордук жайдын жайгашуусу. Тургундар мурда дагы анын жайгашкан жерин туура эмес деп белгилешкен. Эмне үчүн айрым аспектилер көңүл буруу керек? Өрт коопсуздугу текшерүү, суулардын айдаган жана чатырдын абалын карап чыгуу жана газдын туташтырылышы боюнча так маалымат алуу. Бешинчиси бул парковка жана суу агуу маселелерин тууралуу маалымат алуу жана долбоордук документацияны жана анын туруктуулугун текшерүү. Эгерде сиздер менен бул ситуацияны жыйынтыктай турган болсок, үй мамлекеттик тарабынан кабыл алынганы менен анын абалы боюнча суроолор бар. Потенциалдуу сатып алуучулар бардык аспектилерин толук текшерип, акыл менен, чечим менен кабыл алышы керек. Ошондуктан сиз курулуш компаниялардан үй алып жаткан убакта келишимди жакшынакай карап, ошол жерде тизмелердин бардыгын окуп, тизмеде эмне жазылып турат? Газ качан берет, газды кантип берет, сууну кантип берет, техникалык условиялары туура болобу? Ошону кол кое электен мурун карап чыгып, анан курулуш компаниялардан сатып алыңыздар. Ушул ситуацияларды курулуш компаниядан үй сатып алып жатканда келишимге эмне деп жазылып жаткан? Газ болобу? Техникалык условия кандай болот? Ушундай ситуациялар болбош үчүн сиздер курулуш компания менен келишим түзүп жатканда сиздер келишимде бардык пункттарды окуп чыгышыңыздар керек. Юристтер менен кошо. Юристтер сиздерге техникалык жактан документациясын карап айтып берет, трансформатор кайсыл жерде турушун айтып берет, газ бүгүнкү күндө Газпром менен келишим барбы, кантип алып берилет, ошолор боюнча толук кандуу маалымат беришет. Ошондуктан эгерде сиздер үй алып жаткан болсоңуздар же курулуш компания кайрылып аткан убакта биздин юридикалык компанияга кайрылсаңыздар болот. Биздин каналдан Кыргызстандагы курулуш компанияларынын рейтингин көрө аласыздар. Биз курулушчуларды бир нече критерий боюнча баалап, сиздерге туура чечим кабыл алууга жардам беребиз. Ихлас компаниясында өзүнүн артыкчылыктары жана кемчиликтери бар. Жыйынтык кыла турган болсок, биз объективдүү пикир беришибиз керек. Менин кеңешим, эгерде сиз курулуш компания Ихласка кайрыла турган болсоңуз, үй сатып алууда ойлонуп жатсаңыз, бардык документтерин текшерип, тургундар менен байланышып, пикирлерин угуп, курулушчулардан суроолорду тартынбай сураңыз. Айрыкча жердин юридикалык статусун жана жашыл китепти кызылга өткөрүү мүмкүнчүлүктөрүнө көңүл буруп сатып алышыңыздарды суранат элем. Эсиңизде болсун, сиздин чечимиңиз ойлонуп кабыл алынган жана туура болушу керек. Сиздер документке кол кое электен мурун сиздин чечимиңиз бар. Эгерде кол койбой койсоңуз, сиз просто ошол үйдөн албай эле коюшуңуз мүмкүн. Башка толтура курулуш компаниялары бар. Бирок сиз документке кол койгондон кийин сиз ошол бардык келишимге макулсуз. Андан кийин эч кандай башка нерсени сиздер талап кыла албайсыздар. Ошондуктан кол кое электен мурун биздин кыргыздарда жакшы сөз бар: жети өлчөп бир кес деп коет. Урматтуу катталуучулар, биздин каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, биздин видеолорду элдер көбүрөөк көрсүн жана биз сиздерге дагы жакшы маалыматтарды даярдаганга аракет жасайбыз.